Kumtor Kanada'nıkı kete ver şunda. Bu akşam biz Xitaylardaki bizde hiç bile kalma kalgan. Biz kalbele memleket bizde kıykırıp atabız. Bizim gazımız bugün Kırgız gaz. Gazlık kimdiki? Oruslardaki $1 kim sattanı atan bayıp baş olup parlamentke ötközdirip satıp verdi $1. Kırgız gaz degen kança akça turarın sizler bilmeysizler. Ayıt vereyim mi Kırgız gaz kança turganın? Kırgız gaz bu Kırgız elinin mülkü. Bu bizden mülk bolgan. Kırgızstan içine jaylaşkan oşol magistralдар 300'den aşık gaz bölüştüre turgan punktlar, 2,5 milyard kubtuk жер алдындағы складтар, мына ушулардын бардыгы биригип Кыргыз газ деп аталат эле. Мунун баасын айтайын силерге. Баки президент болуп турганда орустар ушул газдын 50%-ын $150 миллион саткыла деп сураган. $150 миллион 50% акциясын саткыла деген. Баки президент болуп туруп ушуну барбай койгон. Мүмкүн эмес, бул элдин уруксаты менен референдум менен боло турган нерсе. $150 миллион сатпай койгон жарымын мүлктү Атамбаев $1 сатты. Мына ушул 6-чы сазыктын депутаттары ошону мыйзамдаштырып берди. Мына булардын кылган кылмышы. Армян газ $750 миллион саткан өзүнүн Кыргызстанга окшогон системасын. $750 миллион. Почти $1 миллиард туугандар. Азыркы Кытайдан коркоткан карызыбыз бул 2 миллиард. Ошонун жарымын төлөп койсок болот эле Кыргыз газдын акчасы менен. Биз аны $1 өткөзүп бердик. $13 миллион карызы менен Россияга саттык деп шапкана асман кыргыттык. Кыргыз газ hiç качан $13 миллион карыз болуп калышы мүмкүн эмес. Себеби дегенде Өзбекстандан, Казакстандан алынган газдын үстүнө 10% акча кошуп, бизге сатып аткан ишкана кантип банкрот болот. Бул жөн эле жалган. $13 миллион кайка кеткен дегер издеген болсо айтып берсин. Мынандай ол банкрот болуптур деп. Мен сурадым муну. Экс-президенттер айтып беришти. Ооба, Кыргыз газдын астатыгы $1 миллион, $2 миллион чейин ишканалар элдер төлөнбөй кийинки жылга өтүп кете берчи де. Бирок $13 миллион эч качан чогулушу мүмкүн эмес деди. Демек, биздин мүлктү алдап чыккынчылык менен Россияга сатып беришкен. Бүгүн биз газ боюнча дагы эгемендүү эмеспиз. Орустарга рахмат деп коелук. Бензинди бизге акцизи жок, налогу жок берип атат. Ошон үчүн бүгүн Кыргызстанда бензиндин баасы Россияга караганда арзан. Ошо жакта өндүрүлүп Кыргызстанга ташып келген жол кирени кошкондо дагы бизде арзан сатылат. Эгер дертеге Кыргыздарга дагы Россиядагыдай шарт менен берилсин деп койсо, акциз налог кошуп. Бизде 1 литр бензин 45 сом болот. Бензин 45 сом болгондо жол кира кымбаттады, базардын баары көтөрүлөт. Биз мынандай бир коркунучтуу жерде турабыз. Ушундай бир чиелешкен 1 миллион балдар кыздары Кыргызстандан чыгып кеткен акыбалдан эртең президент болуп, бизди сактап, Кыргызстанды сактап кала турган адам бул Адахан Кимсанбаевич Мадымаров. Жок, андай туура эмес. Мен сабырды колдойм. Мен сабырды колдойм. Адахандын мага кереги жок. Унчукпай колдо катыңды. Ойлоп болочу. Колдой да ойлоп бар, колдо бар. Жок эле. Unchuk qo'yla turadi. Boshqa nol jag'ida bor da. Kelgandan ko'timiz qizda bilan qo'ldan oldi. Har kim prezidentni tanlashga huquqi bor. Meyli, kimni qo'ldasa, ani qo'ldasin. Mastar qo'ldab qoldi.
Мындайда, туғандар, көп жылдан бері шайлоолордо мен аралашып катышып келатам. Биздин эл өкүнүчтүүсү шайлоону бир мындай шоу программа, кандайдыр бир концерттер, мал союп, конокко чакырмай, ресторандарга чай бермей, башка бир нерсе катары көрүп калдык да. Бул мамлекеттин тагдырын чече турган иш-чара экенине биз көңүл бөлбөй атабыз. Түрктөр билесиңерби? Дүйнөгө тарап кеткен эл. Бирок шайлоодо сөзсүз Турцияга барат да. Өзүнүн бир доошун барып бирөөгө берип келиш үчүн Турцияга учуп барат. Кыргыздар шайлоо күнү эшикте жамгыр жаап атса барбай коет шайлоого. Үйдөн чыкпай коебуз. Жамгыр жаап атат деп. Башка бир мамлекетке барыш эмес, мына жерде мээрге басып келбей коебуз. Биздин ошондой кылган мамилебиздин аркасынан бүгүн ушул акыбалга келдик. Биз тандаган депутаттарыбыз ким экенин билебиз. Акыры акылына карап тандабай калдык, акчасына карап тандап калдык. Акчасы бар адамдын астына намаз окуп калдык. Баланчанын баласындай болбойсунбу деп аксакалдарыбыз айтып калды. Ал акчаны уурдап келгенби? Мамлекеттен уурдап алдыбы? Же бирөөнү какшатып алып келдиби? Ал башкы маселе болбой калды.